Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көк бөрү сүйүүчүлөрү амансыздарбы? Акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Норус турнири башталганга чейин трансфердик терезе ачык. Командалар өз курамдарын күчтөп жатышат. Улуттук кураманын оюнчулары Сейитбек Анарбек уулу, Белек Мукаев, Акбар Иманбеков кийинки сезонду кайда өткөрүшөт? Алдыда дал ушул суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Сейитбек Анарбек уулу Сарыөзүн командасынын капитаны болду. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Муну менен ал буга чейин айтылып жаткан Сарыөзүндүн мурдагы курамы таркады. Анын ордуна Ак Шумкардын балдары баратат деген сөздөргө чекит койду. Сейитбек Анарбек уулу бул чечими тууралуу мындай деди. Чүй жамааты чогулуп сүйлөштүк. Бизде Сарыөзүндөн тышкары жогорку лигада Ак Шумкар дагы бар экенин билесиңер. Бирок жогорку лигада эки команда болгону менен эки жак тең алсыз болуп калат экен. Ошондуктан эки клубтан мыкты балдар жана аттарды тандап Сарыөзүндү күчтөмөй болдук. Бул сөздөрдөн улам Ак Шумкардын курамындагы күчтүү балдар жана күчтүү аттар Сарыөзөнгө кетет. Сарыөзүндүн күчтөнүшү жакшы көрүнүш. Экинчи жагынан жогорку лигадагы Ак Шумкар командасы турнир башталбай жатып эле акыркы орунга негизги талапкер болуп калабы деген коркунуч бар. Буга чейин Сарыөзөнгө Нурдин Болотбеков келгени айтылган. Ошондой эле акыркы мелдеште Ак Шумкарды алдыга сүрөгөн Калкаман Акбаржан уулу, Арген Кадырбек уулу, Рустам Малашенко, Болоткан Элчибеков деген жаш жигиттер кошулушу мүмкүн. Өткөн жылы Аскат Аскаров буюрса кийинки жылы чүйдүн намысын коргойм деген эле. Ошол эле учурда ал ойноткон көк мончо каргымагын Чүй облусу сатып алганы айтылган. Демек Аскат Аскаров Сарыөзөнгө келиши мүмкүн. Эске салсак, Сейитбек Анарбек уулу 2022 жылы жайында бутунан жаракат алып курама команда менен көчмөндөр оюндарына барбай калган. Ошол эле кезде таласты өткөн өлкө чемпионатына дагы катышкан эмес. 2014 жылдан 2019 жылга чейин ынтымакта ойногон Сейитбек 2020 жылы Сарыөзөнгө келген жана 2022 жылы 9 май турниринде командасына көптөн көп күткөн кубокту алып келген. Быйыл буюрса Жалал-Абадта Көкбөрү өнүгүү жолуна түшөт. Төлөбай уулу Илгиз Жалал-Абад Көкбөрү федерациясынын жаңы президенти болду. Жаңы жетекчилик келер замат өзгөрүүлөр башталгандай. Буга чейинки жаңылыктарда айтылгандай биринчи лигада Жалал-Абадтан эки команда болот. Алар жаштык жана ачык командалары болот деп күтүлүүдө. Өзгөчө ачык командасы катуу даярдыкты баштады. Кыргыз Республикасынын улуттук курамасынын оюнчулары Белек Мукаев менен Акбар Иманбеков 2023 жылы Жалал-Абад облусунун ачык командасында оюн көргөзүшөт. Эске салсак, эки балбан тең дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бир нече жолку чемпиондору. Акыркы жылдары Белек Сарыөзүндө ойноп келсе, Акбар Иманбеков Алатоо клубунда чаап келген. Былтыр жаштык командасында оюн көрсөткөн бир нече оюнчу ачы жаатынын курамына келип толукталды. Алардын бири Надырбек уулу Мусабек, позициясы коргоочу. Жаштык командасынын дагы бир күчтүү булакчысы Султанбек Айдарбек уулу ачыга өткөнүн айтып өтөлүм. Урматтуу көрөрмандар, Сарыөзүндүн курамы кандай болушу мүмкүн? Ылдыйда комментарий жазып пикир калтырыңыз.